Интернет.com'ун кыргыз бөлүмү бүгүнкү конференциянын экинчи конференциясына да катышууда. Бир жыл мурун Бишкекте өткөн конференцияда негизги максаттарды талкуулап, негизги мисалдар менен бөлүшүп, ошол жердеги катышкан башка мугалимдер менен дагы баарлашып, өзүбүздүн тажрыйбабызды бөлүшкөнбүз. Азыркы экинчи конференцияда болсо көбүнчө биз ошол Орто Азиядагы Монголиянын, Казакстандын, Тажикстандын, анан ошол Кыргызстандын тажрыйбаларын, билим берүү тармагындагы санариптештик трансформация тажрыйбаларын бөлүшүүдө. Биз өзүбүз бул жака 2 долбоорду презентациялап, ошол тажрыйбаны бөлүшүп келдик. Алардын бири ошол Илимбокс мектептерге онлайн платформасы жана Санарип инсан бул ошол жаштардын, айымдардын, мекендештерибиздин санариптик сабаттуулугун жогорулатуу. Ал ушул азыркы 21-кылымдагы эң бир маанилүү көндүм катары көрсөтүп берүү болчу. Эң базалык көндүмдөрдөн жогорку ошол бизнесте болобу же болбосо ишкерликте болобу ошол санариптик технологияларды, платформаларды колдонуу. Биздин тажрыйба катышуучуларга абдан кызыктуу болду. Ошол эле учурда башка катышуучулардан дагы биз эң бир маанилүү баягы жаңылыктарды, эң бир маанилүү тажрыйбаларды алдык. Ошол окуучулардын, мугалимдердин, жаштардын, ата энелердин бир эле санариптик сабаттуулук эмес, алардын баягы функционалдык сабаттуулугун жогорулатуу, аларга ошол компетенцияларын жогорулатуу, аларга ар кандай бир мотивация берүүчү эмилгелер менен баштоо жана башка.